Кай жерде жүрбө, кандай ийгилик жаратпагын мунун баары аракет жана эмгектенүүнү талап кылат. Турмуштун таразасы менен чыңгыз да өнөрдүн артынан Орусияга ширетүүчүлүк жумушка чакырылат. Жумушу ийгиликтүү жүрүп, бешине тери менен тапкан акчасы аркылуу өз турмушун оңдоп кетүүгө белсенген каарманыбыздын пикиринде баары бир өз мекени баарынан кымбат, баарынан айык. Ойлогон ойдун баары иш жүзүнө ашырылып, эми мынтип убакыттын өтүшү менен өз жеринде устачылык менен алектенип жүргөн убагы. Кандай жагдай түзүлбөсүн, кардарлардын суроо талабына жараша өздөрү каалаган формада дарбаза, ордуна темир тосмолорду жасоого бүт күч аракетин сарптап келишет. Албетте, булардын баарын үйрөнүп жасоодо чоң түйшүк. Эң негизгиси калоо жана шык жөндөм болуу талап этилет. Адамдар эмне заказ кылса, заказды жоктойбуз. Кандай неме стилде болсо дагы жасай беребиз. Себеби берде адамдын таланты и аппараттар. Европейский аппараттар менен иштейбиз. Колунан жаралган ар бир шаймандар элибиздин керектүүсүнө жарап, кыйынчылыкты жеңилдетип, коозлукту жараткан бул буюмдар ар бир көргөн адамды таң калтырбай койбойт. Бир көргөн адамга оңой сезилгени менен биз да бир аз ширетүүгө аракет жасап, абдан чоң мээнетти талап кылганын байкадык. Чындыгында албетте кичинекей эле нерсе оңой көрүнгөнү менен албетте бул чоң эмгекти талап кылат экен. Мен дагы сиздер менен биргеликте мына жасап көрдүк, бирок өтө татаалдыкты байкадым. Мына жүрөктөн чыгарып жасасаң баардык нерсе жакшы болот да. Буга дагы өзүнчө бир неме керек да, кесип дегендей. Искусство талап кылат да, кандайдыр бир нерсе. Биз эми азырынча ушу бир бөлүгүн жасадык, мындай элементарный нерсени. Колунан көрү төгүлгөн усталардын өз колунан жаралган отургуч урналар шаарыбыздын маданий эс алуу жайларында кызмат кылып турганы кубантарлык жөрөлгө. Суроо талаптын баарына жетишип, жумушчулардын башында турган Закир Мирзаев ийгилик акырындык менен гана жаралгандыгын кошумчалайт. 2013-жылы Россияда, Южно-Сахалин шаарында ушул чөйрөгө иштеп калып, ошондо Чыңгыз деген мастер баланы ошол жактан байкап калып, өзүбүздүн элге ушул Кыргызстанга келип, ушул нерсени ачсам деген максат болгон. Көзүмдү ачканда эле ушуну элестетчүмүн, ушул өзүмдүн элимде ушул ишкананы ачсам деп. Ошодон келип чыкты десем туура болот го дейм. Заманбап жабдуулар Кытайдан алынып келинген, ишкана ачылганына аз гана убакыт болсо да, өлкөнүн экономикасынын өсүшүнө салым кошуп келүүдө.